Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде технология сабагы 9-класс 2-чейрек 1-сабак. Биздин бүгүнкү сабактын темасы архитектуралык курулуштар. Сабактын максаты. Бүгүнкү сабакта биз силер менен архитектуралык курулуштар жөнүндө маалымат алабыз. Ошондой эле дүйнөдөгү укмуштуу курулмалар жөнүндө билебиз. Сөз башында мен силерге архитектура деген терминди чечмелеп берейин. Архитектура термини байыркы грек сөзү. Аны кыргызчага которгондо архи деген улук дегени билдирет экен. Тектура дегени бул куруучу дегени билдирет экен. Башкача айтканда, архитектура бул долбоорлоо искусствосу. Архитектура адамдарга жана алардын жашоосуна керектүү ылдам чогултулган материалдык чөйрөнү заманбап техникалык суроо талаптарга жана коомдун эстетикалык көрүнүшүнө ылайыкташтырып куруп берет. Жер планетасы мындан 4600 миллион жыл мурда жаралган. Жердеги жашоо 3500 миллион жыл мурун пайда болгон. Ал эми алгачкы имараттарчы, алгачкы курулуштар. Цивилизация өнүккөндөн бери жер шаарыбыздын бетине эмнер гана курулуп, канчалаган шаарлар тургузулду экен. Балким алардын башаты тээ адам баласы жашаган үңкүрлөрдөдүр. Алардын бетине тартылган сүрөттөр болсо азыркы заманбап тил менен дизайн деп аталган искусствонун алгачкы очоктору болуп жүрбөсүн. Өздөрүнүн жаратуучулардын ысымдарын дубалдарына түбөлүк сактап келген укмуштуу имараттар көптөгөн шаарлардын жүрөгүнө айланып калганы чын. Мисалга алсак, Египет пирамидалары, Рим Колизейи, Вавилондун Асма багы, Сиднейдеги опера театры, Эйфель мунарасы, Сан-Францискодогу Алтын дарбаза көпүрөсү. Бул кереметтүү курулуштар жөнүндө ичендеген ырлар жазылып, миңдеген сүрөттөр тартылган. Урматтуу окуучулар, эми биздин сөзүбүз кур болбош үчүн мен силерге дүйнөнүн 7 кереметинин бири болгон Египеттеги пирамидалар жөнүндө маалымат берип өтөйүн. Байыркы Мисир же болбосо Египет гүлдөп турган кезде пирамида дүйнө жүзүндөгү эң бийик курулма болгон жана алар бул рекордду дээрлик 4000 жыл сактап келген. Бул пирамидалар фараондор үчүн атайын табыт катары курулган. Пирамидалардын тобу Гиза шаарында Нил дарыясынын жээгинде жайгашкан. Илимпоздордун айтуусунда курулушта 100 000 кара жумушчу 20 жыл тегерегинде эмгектенген. Пирамидалардын эң чоңу болгон Хеопстун пирамидасын курууга 2 миллиондон ашык таш керектелген. Ар бир таштын салмагы 2,5 мың тоннага барабар болгон. Жумушчулар таштарды бирин үстүнө бирин тизип отуруп, эбегейсиз тепкичтерди курушкан. Мында ушул кезге чейин эң кызыгы бул 2,5 тонна болгон таштарды ошол кездеги жумушчулар кантип бирин үстүнө бирин коюп куруп чыкканы али күнчө таашмак болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, анда бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн силер менен архитектуралык курулуштар жөнүндө кыскача маалымат алдык. Ошондой эле дүйнөдөгү 20-кылымдагы байыркы, ошондой эле Кыргызстандагы курулуштар жөнүндө видеороликке күбө болдук. Анда эмесе мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма ушул бүгүнкү өтүлгөн тема архитектуралык курулуштар. Силер бул тема боюнча интернеттен, маалымат булактарынан кошумча окуп келесиңер. Анан дүйнөнүн 7 керемети жөнүндө сабактын башында сөз кылдык. Ушул 7 керемет жөнүндө билип келесиңер. Ушул 7 кереметтин бири Орто Азияда жайгашкан. Ошону табасыңар. Андан сырткары ушул архитектуралык курулуштар боюнча да кандай билген маалыматыңар болсо, ошол жөнүндө айтып бересиңер. Ошондой эле биздин райондун архитектура бөлүмү жөнүндө маалымат
алып ошол жөнүндө мага айтып бересиңер. Анда эмесе ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.